Сулайман тоонун аймагында жашаган элдер аттуу сүрөт көргөзмөсү. Анда Жалал-Абад жана Ош областтарынын 14 жаштан 35 жашка чейинки сүрөтчүлөрүнүн эмгектери көрсөтүлгөн. Бул көргөзмө эл аралык уюмдардын колдоосу менен өткөрүлүп жатат. Сулайман тоону пропагандалоо туристтерге, өзүбүздүн элге, дүйнө жүзүнө ошол биринчи максат. 10 күнгө созулган көргөзмөнү миңдеген Ош шаарынын тургундары менен коноктору көрө алышты. Ош шаары өтө кооз шаар, суусу таза, дүйнө жүзүндө биринчиликти алат десек болот. Ош шаары өтө мындай өсүп жакшырып келатат, адамдар да түшүнүп. Ош шаарынын көрүнүшү жылдан жылга өзгөрүп барат. Ар бир нерсеге маани берип, баарын байкаган сүрөтчүлөр муну эмгегинде чагылдырган. Советтер Союзу тарап кеткенден кийин бир кичине кыйынчылыктар болду. Ар бир мамлекет кыйынчылык болду. Азыркы кезде Ош шаарыбыз өсүп атат, өнүгүп атат, бардык жактан. Маданият тармагынан, тазалык жагынан, билим жагынан, адамдардын адеп, каада салтуу боюнча кайра жаралуу мезгили менимче келди. Кайра жаралуу башталып жатат дегени менен, учурдагы кырдаал сүрөтчүлөрдүн эмгектеринде дагы түшүрүлгөн. Мисалы, бул мурунку Ош, бул азыркы. Азыркы көрүнүштөр кээ бир адистерди кооптондурууда. 2006 жылдан кийинки курулуштар, 2006-дан кийин категорически мыйзамсыз. Вот баягы кафелер, торт-монтаждар, бул жерде бара берди. 2006-дан кийин эчтеке курулуш керек эле. Документ жок, бүгүнкү күнү курулуп келген, курулуп турат, кетпей атат. Временный арендага деп туруп биз чыгып кетебиз деп алдап чыкпай атат. Мындай көйгөйлөр музейдин бекитилген жер тилкесине мамлекеттик актыны ала албай жаткандыгына байланыштуу. Сулайман тоо коругунда жайгашкан жеке ишканаларды көчүрүү үчүн музейдин башкармалыгы бир нече жылдан бери соттошуп келет. Газ чарбасы коркунучтуу. Себеби бизде флора, фауна бар, жаныбарлар бар. Анын бардыгы бул территорияга зыян келтирет. Газ чарбасы. А бул кафелер, мыйзамсыз кафелер, мусорларын ташташат. Биздин тоонун келбетин тосуп атпайбы? Анан торг-монтаж, ал жерден фреон, холодильниктерди оңдойткен фреон воздухка чыгып атат. Анын бардыгы дарактарга зыян келтирет. Бул ЮНЕСКОнун күбөлүгү. Сулайман тоонун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кошулгандыгын тастыктайт. Бул тизмеге Египеттеги пирамидалар, Индиядагы Тадж-Махал күмбөзү, Кытайдагы Улуу Кытай дубалы жана башка дүйнөлүк кереметтер кирет. 2009-жылы алардын катарына Сулайман тоо да кошулган. 2009-дан кийин 2010-дон баштап көптөгөн туристтер келе баштады. Дүйнө жүзүнөн Франциянын клубудан баштап реклама кылып туруп биздин Ошко көптөгөн элдер келип атат. Бул эл таң кала турган тоо. Бирок ошонусуна карабай бизде көйгөйлүү маселелер көп. Бүгүнкү күнгө дейин ушул сакталып келе атат. Сулайман тоону көргөнү келген конокторго тоо алыстан эле көрүнүп туруусу зарыл. Ошондуктан бекитилген корук зонасынан бир кабаттан бийик үй курууга болбойт. Ош шаарынын ортосунда жайгашкан ошол Сулайман тоо тарыхый археологиялык комплекси бар. Тарыхый археологиялык комплекстин айланасында жайгашкан, башкача айтканда бул өкмөттүн токтому менен бекиген корук зонасы бар. Ошол корук зонасынын айланасында жайгашкан объектилер бул сөзсүз түрдө атайын регенерациялоо долбоорунун негизинде гана курулуш керек да. Ошон үчүн анын жээгинде жайгашкан, коргоо зонасында жайгашкан объектилерди биз сөзсүз түрдө ошол кыргыз реставрациялоо, ошо тиешелүү Маданият министрлигинин тарабынан макулдашылган долбоор менен гана курууга же оңдоого гана уруксат берилет да. Ош Борбордук Азия чөлкөмүндөгү эң байыркы шаарлардын бири. Анын тарыхый көрүнүшүн сактап калуу үчүн атайын тарыхый архитектуралык маданий план иштелип чыккан. Дүйнөлүк мурастар эстелиги болгон Сулайман тоо жана байыркы Ош шаары жөнүндө Антонина Захарова 10дон ашык китеп жараткан. Алардын баары илимий изилдөөлөрдүн негизинде жазылган. Монументальные скульптуры различные в городе.
И это очень хорошая традиция. Шаардын ичинде түрдүү монументалдык эстеликтер бар. Бул жакшы салт. Анткени биздин жашоочулар өзүнүн ата тегин унутпаш керек. Бизде Манаска арналган Манас айкели бар. Алымбек датка, Курманжан датка, Барсбек аганына да коюлган эстеликтер бар. Биздин жергиликтүү усталар жасаган эң сонун кыргыз көчү комплекси бар. Мунун баары шаарды кооздоп турат. Ал эми биздин эң башкы тарыхый борборубуз бул Сулайман тоо. Негизги эстеликтер тоодо жана анын айланасында жайгашкан. И в основном памятники сосредоточены на горе, у подножья горы и в ее охранной зоне. Сулайман тоонун чокусундагы архитектуралык эстеликтердин бири Бабурдун үйү. Аны темирийлердин урпагы Мухаммед Захриддин Бабур менен байланыштырышат. Учурдагы курулуш 1989 жылы Ашар жолу менен шаардын тургундары тарабынан кайрадан тургузулган. Буга чейин курулган Бабурдун үйү Совет мезгилинде динге каршы жүргүзүлгөн саясаттын айынан буздурулган болчу. Бузулган үйдүн кыштарын жергиликтүү жашоочулар сактап калышкан. 20 жылдан кийин куруу иштери башталганда алып чыгып беришкен. Ал эми тоонун чыгыш этегинде 17-18 кылымга таандык Асаф ибн Бурхия күмбөзү орун алган. Буга чейинки курулушу Караханиттер мезгилинде курулуп, эмне себептен бузулгандыгы тууралуу маалыматтар сакталган эмес. Жергиликтүү усталардын чыныгы көркөм чеберчилигин көрсөткөн дагы бир имарат Рават Абдуллахан мечити. Ал Фиргана өрөөнү боюнча мусулман зыяратчылар келчү жай болгон. Бул эстеликтердин ар бирин Антонина Захарова китебинде эскерип кетет. Решили построить у подножия Сулайман-тоо такой павильон пива, воды, минеральные воды, соки. 80-жылдарда Сулайман тоонун этегинде суусундук сатуучу жай куруу үчүн жер даярдап жатышканда орто кылымга таандык артефакттар табылган. Аны байкап калган археолог Елена Дружинина куруу иштерин токтотуп, археологиялык казууларды жүргүзгөн. Ошондо орто кылымга таандык 1000 жылдык мончосу менен шаар кварталынын калдыктары табылган. Аны сактап калуу үчүн темирден атайын тосмолор орнотулган. Железным забором. Археологиялык казуу иштеринин негизинде байыркы Ош турак жайынан жыгачтын күлү табылып, көз карандысыз экспертиза анын күйгөн мезгилин аныктаган. Бул Ош шаарынын 3000 жылдык мааракесин белгилөөгө негиз болгон. Табылган байыркы Ош турак жайынан 20 000ден ашык керамика, 500дөй таштан жасалган эмгек куралдары казылып алынган. Бул табылгылар учурда Сулайман тоо музейинде сакталган. Ал эми петроглифтерди сактап калуу бир топ кыйынчылыкка турат. Сулайман тоонун тегерегинде ташка чегилген коло дооруна таандык петроглифтер бар. Аларды сактап калуу үчүн музейдин кызматкерлери атайын реставрация иштерин жүргүзгөн. Эң аянычтуусу анын үстүнө түстүү боектор менен жазып салганы. Түстүү боекторду жөн гана өчүрүүгө болбойт. Бул петроглифтердин жок болуп кетишине алып келет. Ошондуктан ага атайын аралашмаларды лабораториялык негизде адистер жасашы керек. Чегилген сүрөттөрдү сактап калуу үчүн музейдин кызматкерлери жана жаштар тарабынан бир топ иш-чаралар уюштурулган. Бирок жашоочулар эстеликтерге аял мамиле жасамайын, мындай аракеттердин жыйынтыгы аз. Но если, например, говорить о петроглифах, то это сотни. Эгер петроглифтер тууралуу айта турган болсок, анда жүздөгөн ташка чегилген сүрөттөр бар. Алардын биринчилери 8000 жыл мурун чегилген, акыркылары орто кылымдын акыркы ченинде Хуфи ариби менен Курандан үзүндү катары жазылган. Бул биздин аймакта 3000 гана жыл эмес, 8000 жыл мурда эле адамдар жашап келгенине далил боло алат. Человеческой деятельности на территории нашего города, а не только 3000-летней давности. Сулайман тоо эзелтеден эл арасында ыйык жер катары даңазаланып келет. Ага жылына миңдеген туристтер зыярат кылуу менен бирге тарыхый архитектуралык эстеликтер менен таанышып кетишет. Сулайман тоонун коругундагы курулуштардын көйгөйү чечиле элек, бирок мыйзамсыз курулуштардын алдын алган учурлар да жок эмес. Масалиев көчөсүндө көп кабаттуу үй курулмак, бирок анын жашоочулары жер тилкеси мыйзам бузуу менен берилгендигин аныктап, мыйзамсыз курулушка жол берген эмес. Ал үчүн жашоочулар атайын укук коргоочу уюмдарга кайрылып, тиешелүү өкмөт кызматкерлери менен жолугушууларды өткөрүшкөн.
Жарандык активист Эсел Жуматаева бул ишке башынан аягына чейин катышкан. 2013 жылдын 6 декабрындагы 310 токтомдун негизинде жоопкерчилиги чектелген Ишкана Мунара деген коммерциялык эмес кооперативге 1136 чарчы метр жер тилкеси көп каттуу үй куруу үчүн убактылуу ижара шартында 3 жылдык мөөнөткө берилсин деген пункт менен берип коет да. Токтомдун өзүнө эле карасаңыздар, көп кабаттуу үй куруу үчүн убактылуу ижара шартында. Бул токтомдун өзүндө мыйзамсыздык туруп атат да. 3 жыл ичине көп кабаттуу үйдү ижара шартында кантип берет? Бул токтом мыйзамга туура келбегендигине байланыштуу өзүнүн күчүн жоготкон. Мындай жагдайга түшүп калбоо үчүн жашоочулар анын алдын алса болот. Бишкекке салыштырмалуу Ош шаарында баягы строительный бум бизде эми башталып атат. Эми бизнесмендер ойгонуп, ушул строительстводон жакшы пайда көрсө болот экенине ишенип, көп кичине бир тилкелерди кандайдыр бир жол менен алганга аракет кылышып атат да. Биз шаардыктар ошолду алдын алышыбыз үчүн чогуу биргеликте өзүбүздүн укуктарыбызды коргой билишибиз керек. Мисалы үчүн биз ошол максатта мындай как зарегистрировать придомовые земельные участки деп көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына ылайыктап шаардыктарга китеп чыгардык. Кантип ушул көп кабаттуу үйүңүздүн жанындагы участокты өзүңүзгө мыйзамдаштырып алсаңыз болот. Ошону мыйзамдаштырып албасак, дагы бир бизнесмен аны илип кетет дагы. Ошол планы жок эле ошол жеке көп кабаттуу үйдү курушу мүмкүн. И анын негизинде сиздин инфраструктураңыз жабыркашы мүмкүн. Ал жерге баягы пожарный условиялар сакталбай калган учурлар толуп тура. Андан сырткары вообще эле ошол жердеги ойной турган балдар үчүн, жашоочулар үчүн ыңгайсыз шарттар көлөкө болушу мүмкүн, ыңгайсыз шарттар түзүлүшү мүмкүн. Мыйзам боюнча көп кабаттуу үйдүн баатирелерине үйдүн жанынан жер тилкеси кошо берилет. Ал жер жалпы колдонууга берилген көп кабаттуу үйдүн жашоочулардын жалпы мүлкү болуп саналат. Эч ким аны үй ээлеринин жалпы макулдуулугу жок коргондоп алууга же кошумча бастырмаларды куруп алууга акысы жок. Эгер жашоочулардын жалпы мүлкү болгон жер тилкесине көп кабаттуу үй же жеке менчик курулуш түшүп атса, ага каршы чара көрүңүз. Эң негизгиси сиздер кат жазуу аркылуу бийликтерге кайрылыңыздар. Эгерде бийлик ага реакция кылбай жаткан болсо, сиздер эң жакшы бул методика, инструмент маалымат кампаниясын жүргүзүңүздөр. Ошол проблеманын көйгөйлүүлүгүнө массалык маалымат каражаттарынын көңүлүн, укук коргоочулардын көңүлүн, граждандык активисттердин көңүлүн буруңуздар дагы, пресс-конференциялар өткөрүңүздөр, элдин арасынан кол топтоңуздар, кайрылуу каттарды жолдоңуздар чечим кабыл алуучу жерлерге. Аны ошол документтердин баардыгын топтош керек да, баягы фактыларды көрсөтүүчү документтердин баардыгын топтоп, гез журналдар аркылуу жарыялап, укук коргоочулар кайрылып бул маселени чечсе албетте болот. Кыйынчылык туудурушу мүмкүн, кыйын, бирок тем не менее биз ишендик ошол токтомдун отмена кылганына. Бул дагы болсо менин оюмча жергиликтүү бийликтин кызматташууга даяр экендигин көрсөтүп атат. Ош шаарында курулуш күч ала баштады. Бул көрүнүш бир чети шаардын өнүгүп атканын көрсөтсө, бир чети айрымдарынын орду, курулушу, коопсуздугу жагынан мыйзам бузуу менен коштолуп атканы биленет. Тарыхый жана социалдык объектилердин алдында кафе-ресторан же арак сатуучу дүкөндөрдүн ачылганы, жөө адам жүрүүчү жолдордун улам таар болуп баратканы ага далил боло алат. Биз жакынкы убакыттан бери мына турак жай кодексине атайын өзгөртүүлөр кирди. Турак жай кодексинин ушул 88-беренесинде ушул үйлөргө кошумча курулуштарды курууга жана анын профилин өзгөртүүгө тыюу салынат деген атайын өзгөртүү кирген. Ошол өзгөртүүдөн кийин биз эч кандай азыркы жылда кошумча курулуштарды уруксат берүүдөн келген жарандардан баш тартып атабыз. Буга негиз бар. Ал эми мурун курулуп калган ошол кошумча курулуштарды, мыйзамсыз курулган кошумча курулуштар да көп кездешип жатат. Бул боюнча биз тиешелүү чараларды алып атабыз, көрүп атабыз. Биз ошол буздуруу жолу менен мыйзам чегинде иш алып барып, ошол тротуарларды кеңейтүү маселелерин карап атабыз да. Бул кеңейет. Шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаарынын башкы башкармалыгы тарабынан шаардын тышкы көрүнүшүн оңдоо боюнча бир топ иш-чаралар каралган. Бул биринчиден ошол шаардын ичинде жайгашкан өнөр жай объектилердин сыртка алып чыгуу маселелери турат. Ошону менен бирге эле 4 этаж убагында Союз мезгилинде курулган 4 этаж же 5 этаж типтүү курулган көп кабаттуу үйлөрдүн азыркы учурда ошол азыркы талапка жооп бербегендигине байланыштуу биз ушундай сунуш менен шаардык кеңешке дагы ошол шаардык мэрияга дагы сунуш менен чыгып атабыз. Ошол 4 этаж үйлөрдү кошумча
этаж техникалык жактан туруктуу болсо, кошумча этаж кошуу менен ушул фасадтарын реконструкциялоо. Сулайман-Тоо кылымдар бою Ош шаарынын архитектуралык өзөгү болуп келген. Бул нерсе азыркы учурга чейин сакталган. Ош шаары биринчиден Сулайман-Тоосу менен өзгөчөлүү деп ойлойм. Андан чейин башка немелерге караганда, шаарларга караганда таза, элдер уюмдуу, мындайча айтканда барака пайыз бар да. Качандан бери эле Сулайман-Тоос абдан белгилүү. Туристтер да канча келип ушуну көргүчтүү келишет. Ош шаары биринчиден улуу тарыхы менен баалуу, 3000 жылдыгы менен. Анан эми Ошто Сулайман-Тоос бар. Сулайман-Тоос менен эми коздугу менен баалуу да. Петроглифтер менен баалуу ташка жазылган, ташка чегилген жазуулар. Даван аттардын сүрөттөрү бар аларда. Парктардын тазаланышы, башка жерлерде жигилишип жакшы Ош шаары. Биздин сыймыктаган бул Сулайман-Тоос өзүңүздөр көрүп болгондой эле. Анан дагы биз эмебиз менен коздосок, биз алгач эле тазалыкты сактасак эң жакшы болмок. Ош шаары эң биринчиден Сулайман-Тоосу менен баалуу, анан Акбура суусу менен баалуу. Кыргыз жери Сопсонун кыйласынан Ошсонун келиң-келиңдеп турат ак калпакчан досторум демекчи. Ош шаары ошо эки нерсеси менен эң баалуу. Көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу кайсы бир деңгээлде социалдык көйгөйлөрдү чечет. Бирок жаңы курулуштар түшүп аткан жердин инфраструктурасына ылайык шаардык баш пландын негизинде мыйзам ченинде курулушу керек. Ошону менен бирге шаардын тарыхый эстеликтерине зыян тийгизбеши шарт.